2-3 адамдын кызыкчылыгы үчүн 30дан ашык айдоочу иштсиз калышы мүмкүн деп 107 маршруттук каттамдын айдоочулары нааразы болуп чыгышты. Алардын айтымында Озгур Достук линиясына жаңы 111 каттам ачылып, 107нин каттоосуна тыюу салынган. Эгер бул каттамга чыкпай калсак, иштсиз калабыз деп жатышат. Азыр эми 111ди ачып туруп бизде мынабы Озгур тарабыбызды кыркып, анан кийин ал барып туруп, бул жага барып туруп Манастан. Достукту кыркабыз деп атат. Бизди жүрбөйсүңөр деп ошо неме кылышып атат да. Ошого биз силерге кайрылып атабыз. Эми буну болсо бир 2-3 адамдын кызыкчылыгы болуп атат да. Жөндөн бирөө эле өзүнүн пайдасына кылып эле линияны ачып алса туруп эмес да. Азыр 20-30 бала кайта жок дегенде 20 бала ишсиз калып атат. 107 маршруттук каттам Озгурдан Достук аэропорт Мөнөк айылдарына 3 багытта жүрүп келген. Айдоочулар шаардык кеңештин депутаты Шайырбек Нурановдун жаңы каттамдын ачылышына түз тиешеси бар экенин айтышууда. Депутат автобустарды дача участогуна чейин катташы керектигин айтып, ал аткарылбаса каттам токтосун деп талап кылганын билдиришти. Элди ойлогон депутат ошону ойлонуш керек да өзү. Ол жерден түшүп кетсем не болот? Ошо дачанын эли. Аны эч ким ойлонбойт. ГАИни алып уруксат бербейт десе, ГАИни айтып атат. ГАИни мэр айтса уруксат берет да дейт. Мен өзүм уктум, мына айдоочулар уктуңар да ошону турбу? Ошону эми бул элди ойлогон депутат ошентип сүйлөйбү? Анан да одом буларга түшүнбөсүн ушу депутаттар жөнөкөй жумушчуларга иш таап берген ордуна кайра ушинтип иштерин кыскартып атпайбы? Турбу? Ол тур эмес да ушулчу. Канча адам ишсиз калды? Бала чакасын ырыскысын кыйдат ушул айдоочулардын. Дача участогу Озгурдун жогору тарабында жайгашкан айыл. Бул айылга коомдук транспорт каттаган эмес. 107 маршруттук каттамга аталган айылга чейин барасыңар. 111 каттам ошондо жоюлат дешкен. Бирок айдоочулар аталган айылдын жолу тек болгондуктан унаанын тетиктери тез бузулуп, адамдардын өмүрү үчүн да кооптуу дешет. Алар шаардык кеңештин депутаты жана анын иниси тарабынан кысым болгонун билдирип жатышат. Машинанын ичинде жүргүнчүлөр боло турган болсо, бунун ичинде түшүш өтө кыйын болот. Себеби машинаны сүрүп бериши мүмкүн. Жамгыр жааганда, кар болуп кала турган болсо, машинаны сүрүп алып кетет. Бул эгер сүрүп алып бара турган болсо, бул мурдагы селкана. Селканадан төп-түз барасың да, бир огород-погородду же бир үйдү барып сүзөсүң. Бул биринчиден. Экинчиден, ГАИ уруксат берди, ушул жерге чыккыла деп атат. Бул жерге чыкканга кайсы ГАИ уруксат берип атат? Муну түшүнбөйбүз. Бул жерге машиналарды койгондун даже места жок. Ушул жерге каттабайсыңар деп, ошо 7 күнү эртең менен bir 5-6 баланын путевкасын, лицензиясын без неме жел алып кетти. Шайырдын иниси ошо транспортный инспекцияда иштейт экен. Кыскасы, силер Озгурга каттабасаңар, силерге мындай кысым жок дейт. Ол балдар айтты. Бизге үстү жактан берип атат, тапшырманы биз аткарып атабыз, бизге капа болбогула дейт. Шаардык кеңештин депутаты Шайырбек Нуранов 107 каттамга карата Озгур айылынын эли буга чейин бир нече рет нааразычылыктарын айтып, толук каттабай жатканына даттанышканын билдирди. Буга чейинки мэрге, азыркы мэрге дагы эл тарабынан кайрылуулар болгонун айтып, мындан улам мыйзамдын негизинде 111 каттам дача участогуна чейин каттоо үчүн ачылганын билдирди. Эгерде сиздер 107-ни троллейбустун конечныйынан эмес, бардыгын ушул көпүрөдөн кайтарабыз деп, анан ошол солнечныйга күнүнө бир 2 сааттан чыгып, эртең менен саат 10го чейин, кечинде саат 5тен кийин кайткан адамдарды таштап коюуну милдеттемесин алган болсоңуздар, каттай бериңиздер, 111 маршрутту анда рейске чыгарбайбыз деген нерсени АПТнын начальниги да айткан. Ошол учурда дагы ошол жерде чогулган 107 маршруттук каттамдын шоферлору ал нерсени жок, биз ал жака бара албайбыз, биз аны каттабайбыз. Биз ушул өздөрүнүн талаптарын коюп турбашты. Эми биз мыйзамдуу өлкөдө жашагандан кийин мыйзамга баш ийишибиз керек. Айдоочулардын нааразычылыгынан кийин дача участогунун эли да топтолуп 107 каттам көрсөтүлгөн жерге чейин барбай жатканын, ошондуктан мэрге кайрылышканын билдирди. Эми 111 каттамдын иштешин талап кылышууда. Бардыгы суранып атат да 11-ди чыгарып берсин деп. Жетилер аяка чыкпайбыз деди. Мына жерге эле келебиз деп, бу жерге да толук келбейт да. Bir 2 mal ele келет, келсе болсо 3 марта келет, башка убакта да келбей коюп атат. Анан келип атабыз дешип атпайбы? Келбей атат да. Биз анда мурун арыз жазганбыз, келбей атат деп. Кечки мал тегеле жок. Кары курулар барса мөңкөйүп турат. Тогуз өтөт, башкасы өтөт.
каттаса, нормальный каттаса, ошо 11 эле каттатпай эле 7 эле болот эле. Ошон үчүн эми алам болбосун жетилер. Ошодон нары кете берсин. 11'di койду, 11 каттасын. Ошо өздөрүн өздөрү кылды. Учурда Озгурдан Достукка жаңа ачылган 111 каттамда 6 автобус иштеп жатат. Жүргүнчүлөрдү ташуу агенттигинин жетекчиси 107 каттамдын маселесин 15 мартта комиссия карай турганын билдирди. 107 маршрут мурда ушул Югостон кайтат эле да, ошол жака барбайт эле. Анан ошол элдер келип бизге жүрүп бергиле деп булар чыгарышкан. Действительно. Чыгаргандан булар жакшы каттаган жок, чындап айткандачы. Эртемен барышат, кечинде бул жерге келип, бул жерден түшүрүрөт элдичи, ушундайлар болгон. Буга бүтүп бардым документально элдин бул жерде мына арызданып келген каттары бар да. Мына көрсөтүп да коеюн. Ушунча элденчи, мына көрсөтөйүн сизге. Жетигенов ошол жака барып дачан эл менен жолугушуп, ошол жака дагы маршрут койгула деген. Чыгарып бергиле депчи, ошол жерде местаны көрсөткөн. Анан ошондо биз ойлонуп кандай кылабыз деп. Булар чыкпайбыз деп атышат. Ушул жака ошонун негизинен 111 маршрут ачылды. Документтерибизде алып койду делген Шайырбек Нурановдун иниси Алмаз Нуранов транспорт департаментинде иштешин аталган мекеме ырастады. Мекемеден ал аталган күнү пландалган маршруттук каттамдын айдоочуларын мыйзамдуу текшергенин билдиришти. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузуриков, Бейтарап, Ош шаары.